Наристенин күлкүсү эмес, жүрөктү сыздаткан көз жашы бул үйдө акыркы 6 айдан бери басылбайт. Кичинекей Аделянын башында шишик пайда болуп, оору Наристени ушул күнгө чейин кыйнап келет. Аделянын биринчи операциясы Бишкекте жасалган. Закир Юсупжанов Ысык-Көл облусунун Кара-Көл шаарында туулган. Тагдырына жазылган тайкы турмуш аны Беловодскидеги, андан соң Сузак районундагы Октябрь айылындагы балдар үйүндө тарбияланууга мажбур кылды. Кезинде үй жайы өрттөнүп кеткен ата-эне балдарын багуудан баш тартышкан. Ошол күндөн тарта Закиржан балдар үйүндө тарбияланып, андан соң Жалал Абад шаарындагы номер 75 кесиптик лицейди аяктаган. Кичинекей чырпыктын тамыры соолбосун, чырпык болсо чынар болуп жетилсин, ал үчүн адам өмүрүн сактап калууга себепчи бололу. Кайдыгер эмес, боорукер инсандардын колдоосу менен тез арада Аделяга операция жасатып, Наристенин күлкүсүн угууга себепкер болгон мээримдүү инсандардан жардам күтөбүз. Биздин пациентimiz Закиржанова Аделя 2 ноябрь 2018 жылы төрөлгөн. Ал объемное образование третьего желудочка головного мозга деген оору менен ооруйт. Быйыл 2020 жылы апрелде Бишкек шаарында ага шунтирование жасалган. Экинчи этап операциясы Турциядан жасалышы керек. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу жалпы жаамат, мына мен Жомарт Бөкөмбаев атындагы окуу тарбиялык комплексинин мугалими. Ал эми мен 1990 жылдан бери 2018 жылга чейин Жомарт Бөкөмбаев атындагы балдар үйүнүн директору болуп иштегенмин. Мен директор болуп иштеген мезгилдерде бир топ балдар ушул жерде тарбияланып, окуп, билим алып, азыр жогорку окуу жайларда Кыргызстандын булуң бурчу иштеп жатышат. Ошолордун арасында биздин Юсупжанов Закир деген окуучубуз 92 жылы Токмок шаарындагы интернаттан которулуп келип, биздин балдар үйүндө тарбиялаган. Закир окуп жүргөн мезгилде жашынан чыйраак, аракетчил, турмушка бышкан, өзүнчө ой пикири бар, жакшы жигит болгон. Мектепте окуп жүргөндө өзүнүн бир кандайдыр бир үй бүлөсүнүн кем жактарын эстеп, ата-энесинин кем жактарын эстеп, көбүнчө ушу үй турмушуна, үйгө жакын болуп эсептелген. Бул окууну бүттү. Окууну бүткөндөн кийин биздин Жалал Абадтагы атайын кесипчилик окуу жайындагы 75 лицейге барып окуп, ал жерден билим алып, андан кийин ал өзүнүн билимин да улантты. Өзү да иштеди, телевидениеде иштеп жүрдү, өзүнчө чыгармачылык менен иштеп жүрдү, андан тышкары дагы мектепте иштеп жүрдү. Бул үй бүлө күтүп, жакшынакай болуп, өзүнүн мындайча айтканда үй турмушун баштады. Бул башталганда бул кызы болду. Үй турмушунда аракет жасап, өзүнүн аракети менен, өзүнүн мээнети менен иштеп, бул үй алганга аракет жасады, өзүнүн эмгек жолун баштады. Эми тагдыр экен өзүнүн келинчеги менен жакшы жашап, ушу үй бүлө менен жакшынакай үй турмушу баштап атканда туулган кызы оорулуу болуп калды. Биз да чекеден угуп, колубуздан келишинче жардам берип жүрдүк. Бирок ал кыздын оорусунун диагнозу биздин мамлекетте, же болбосо биздин Бишкектеги врачтардын алы жетпеди. Мен ойлойм, ушул жерден Юсупжанов Закирдин кызына чоң жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле, себеби Закир өзү балдар үйүндө тарбияланган, эч кандай туугандары жок. Мына элге кайрылып атат элек, биз ушул Юсупжан Закирдин баласынын, кызынын ден соолугуна биз жардам берип койсок жакшы болот эле. Мама. Мама. Ата. Апа. Апа. Ата. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Жомарт, Берешен, боорукер мекендаштарым.
Бүгін біз Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду өзгөчө кайрылуубуз менен сиздерге чыгып турабыз. Бүгүн менин артымда турган Закиржан агабыз үй бүлөсү менен бир кыздын атасы. Буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой, балдар үйүндө буга чейин канчалаган нечендеген кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, балдар үйүндө жалгыз чоңоюп, ана үй бүлө күтүп, үй бүлөсү менен сонун бактылуу жашап аткан убак эле. Мына 1 жылдан бери кызы катуу ооруп, акыркы 6 ай ичинде оорлошуп, ошол 1 жылга чейин эле биз сиздер менен, коомчулук менен Закирага намыстанбаңыз, келиңиз, элге чыгарайлы. Өзүңүз моминтип жалгыз болсоңуз, таянар эч кимиңиз жок, бир тууганыңыз жок, ата энеңиз жок Закирага. Элге чыгарайлы, эмнеден кур намыс кыласыз деп буга чейин эле айттык элек. Бирок Закирага ушундай аракетчил, намыскөй эмес, мен ден соолугум бар, медер 12 мүчөм бүтүн. Менден кыйналган инсандарды көргөндө мен кантип элге жардам сурап чыгам медер деген сөздөрү шунчалык менин жүлүнүмдү аралап кеткен эле. Мынакей азыр кызы катуу оорлошуп, аргасыз кайрадан сиздерге кайрылып турабыз. Закирага макул болуп, айла жок, баласынын өмүрүн, кызынын өмүрүн сактап калыш керек. Аргасыз каражаттын жетишсиздигинен сиздерге кайрылып турабыз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Закир агабызга биз буга чейин Бишкекте операция жасалды. Буга чейин 3 мамлекетке, Индия мамлекетине, Россия мамлекетине жана Турция мамлекеттерине бүт диагноздору жөнөтүлүп, бүгүнкү күндө Индия менен Турция бул кичинекей наристени кабыл алууга даяр турат. Азыркы күндө башынан операция жасатылыш керек болуп турат. Буга чейин Бишкекте жасатылды эле. Башынан шунт коюлуп, мына азыр кайрадан операция жасатылыш керек экен. Биз ошол чет мамлекеттер менен сүйлөшүп, ал жактагы пакеттин бааларын тактап билип алып, бүгүнкү күндө сиздерге кайрылып турабыз. Бүгүнкү күндө операциянын толук пакети $15,000 каражат сурап турат. Ал $15,000 каражат бул Закир агабыздын каражаты жетишпегендиктен сиздерге кайрылып турабыз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Закир агабыз биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунда медиа тармагында бир нече кызмат кылды эле. Жанымда жүрүп, мен ушул агадан көп, момундай айтканда, сабак алдым эле. Көптөгөн бул жашоонун, момундай айтканда, агын менен карасын, ысыгы менен таттуусун, суугу менен ысыгын ушул Закир агабыздан угуп, чындыгында бир кыйла чыйыр алдык элек. Закир агабыздын башынан өткөн күндөрүн сурап отуруп, мен ушунчалык өзүмө шүгүр кылдым эле. Закир агабыз балдар үйүндө чоңойгон. Балдар үйүндө чоңоюп, ошол балдар үйүндө бир нече кыйынчылыктарды көрүп, ал убакта шунчалык кыйынчылыктар болгон экен. Бирөөнүн ишин кылып, момундай айтканда, оокат кылган, нан тапкан убакыттар болгон экен. Мына ошончолук кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, эми жакшы жашоого жеттим окшойт деп турганда, момундай кызы ооруп турат. Бул дагы Закир агабызга берилген Кудайдан бир сыноодур. Албетте бул сыноолордун баардыгы артта калат. Бирок чыныгы муктаж. Себеби айтып атпаймынбы? Таянар эч кимиси жок, бир тууганы жок, ата энеси жок. Момундай айтканда, ушул жубайы менен кеңешип баардык нерсени жасайт, жеңебиз менен.
Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге бүгүнкү күндө кантип кайрылуумду билбей турам. Колумдан келсе ушул кызды сиздерге кайрылбастан эле өзүбүз эле ушул Индия жерине же Турция жерине жөнөтөт элек. Бардыгы ушул каражатка келип такалат экен. Албетте тамчыдан көл куралат, көптү күрсө көл болот. Көптөшүп ушул кыздын өмүрүн сактап калсак дейт элем. Болгону 15 күн убакыт сурап атат. 15 күндүн ичинде жеткиришибиз керек экен. 15 күндө момунда айтканда биз $15,000 акчаны табышыбыз керек. Биз табабыз буюрса, Кудай кааласа аракетти кылабыз. Албетте Аллах Таала сөзсүз бул инсандарга жардамын берип келген, дагы да жардамын берет. Мына ушул кыздын өмүрүнө сиздерди себепчи болуп калганыңыздарга чакырар элем. Закирага сиз Кудай кааласа өтө сабырдуу, кайраттуу, bundan da кыйынчылыктарга чыдап келген инсансыз. Буйруса бул күндөр, бул сыноого дагы чыдайсыз. Бул күндөр дагы артта калат, кыжалат болбоңуз. Кудай кааласа баардыгы жакшы болот. Элибиз сизге буга чейин элибизге биз дуа сурап чыкчу элек. Элибиз мына дуаны берип, жада калса жардамын дагы берип келген. Азыркы күндө көрүп дагы да жардамын берет. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду сиздин кызыңыздын буга чейинки операцияларына, буга чейинки дары-дармектерине колубуздан келишинче жардамыбызды берип келгенбиз. Бүгүнкү күндө биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун дарегинде эч кандай каражат жоктугуна байланыштуу мен сиздерди элге алып чыгып турам, аргасыз. Бул жерде ушул фонддун жетекчиси катары өзүмдүн кошумчам болсун, ушул кызга балким билетке, балким дары-дармегине жарап калсын демекчимин. Кудай буйруса алып иштетип коесуздар, Кудай кааласа. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, келиңиздер, кайдыгер карабаңыздар. Момундай айтканда бир өчөйүн деген шамды жандандырууга жардам бериңиздер деп сиздерге кайрылар элем. Буга чейин сиздер нечендеген инсандарга жардам берип келгенсиздер. Нечендеген инсандардын Индияда болуучу операцияларына себепкер болуп келгенсиздер. Ал инсандардын ар бирине кеминде $30,000, $35,000 каражаттар кеткен. Мына ошонун баарына сиздер жардам бергенсиздер. Бүгүнкү күндө бул кичинекей наристеге болгону $15,000 каражат керек. Келиңиздер, кайдыгер карабастан жардам бериңиздер. Аргасыз сиздерге кайрылып турабыз. Бүгүн 1 сентябрь 2020 жыл. Бүгүндөн карай биз 15 күн, 20 күн катуу иштейбиз, катуу аракет кылабыз. Мына ушул кыз үчүн чуркайбыз. Албетте сиздер дагы көрүп кайдыгер карабайсыздар деген ишеничтебиз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ар 2 күндө сиздер менен бөлүшүп турабыз. Эгерде жардам берүү үчүн ушул Закир агабыздын эң жакын адамына Сбербанк карта ачылды. Ал Сбербанк карта ошол Закир агабыздын телефонуна онлайн подключение болгон. Закир агабыздын эл сом карталар жана башка ошол счеттор ачылган, банк эсеп счеттору. Анын баардыгы экран алдына коюлат. Эч кандай күмөнсүз ушул экран алдында коюлган счетторго эч кандай күмөнсүз жардам берсеңиздер болот. Ушул видеолорду кеминде 10,000 деген адам көрөт. Болгону 100 сомдон 10,000 адам жардам берген болсо, ушул кызды 2 күндүн ичинде Турцияга жөнөтө берет. Болгону 100 сомдон, урматтуу мекендештер. Келиңиздер. Кайдыгер карабастан биргеликте жардам бериңиздер. Баарыңыздарга тынччылык болсун, аманчылык болсун. Эч бир наристенин ыйлаган үнү эч жерде угулбасын. Эч бир бала оорубасын. Бүгүнкү күнгө чейин ушул кызыбыздын ден соолугу менен күрөшүп, эми биз ойлодук, ушул Кыргызстанда жакшы болсо, жакшы айып кетсе, Бишкек шаарына биринчи операция өтүп, ушул бүгүнкүгө чейин
кыздын ден соолугубузду күрөшүп, анан ошол Бишкектен бир кабар келди. Врачтар анализден өттүк. Анализдин негизинде врачтардын сунушу менен ал экинчи операция бизде жасалбайт экен. Анан кийин ошол экинчи операция жасалбаганына байланыштуу чет мамлекетте өтөт деп биз канчалаган деген мамлекеттер менен сүйлөшүү жүргүздүк. Россия Федерациясы менен, Турция мамлекети менен, Индия мамлекети менен, ар мамлекетте ар кандай баалар болуп атат. Себеби аякта клиникалар көп. Бирок бизге ушул Москвадан кабар келген, Москвадан баш тартышкан. Азыр бизде Индиянын авиа каттамдар жабапка байланыштуу. Азыр бизде Турция гана авиа каттамдар ачык болуп атат. Анан ошол биз жакын арада, срочно тез арада көп убакытты чоздурбай кызыбызды Турция мамлекетине операция жасалыш керек болуп атат. Ошондуктан биз ушул элибизден терең кайгуу менен жардам сурайт элек, урматтуу кыргыз эли. Анан ошол кайрымдуу элдерден жардам сурайт элек, кызыбызды көмөктөшүп, жардам берип, ушул кичинекей кызыбызды сактап калганга эң негизгиси ден соолук керек. Ушу кызыбыз менен каяка барбайлы, баардыгы эле врачтарга кирсең баардыгы эле отказ беришет. Биз ала кыла албайбыз. Биздин колубуздан келбейт. Бир Алла Тааланын берген буйругу бул. Кудай Таалам өзү жаратат, кайра өзү алат экен. Биз себепчи эле гана болуп бере алабыз дешти врачтар. Бирок аракет кылып көргүлө, балким сактап каларсыңар деген жоопту угуп келдик да. Ошол жоопту укканда кандай сезимде болдуңуз? Жоопту укканда өзүңдө ишенич болот экен, баары бир кызым жашап калат деген үмүт менен жашап атабыз. Эң негизгиси ошо. Кудай Таалам себепчи жиберип каражат болуп калса, балким жашап калабы деген эле үмүт элдеринче. Ошон үчүн жардам сурап чыгып атабыз. Ага чейинкисин баардыгын өзүбүз аракет кылып көрдүк, өзүбүз чуркадык. Эң акыркысы келип эле ошо каражатка такалат экен. Ошо каражат жоктугунан анан элге кайрылуу жасап жатабыз да. Эң негизгиси ушул болуп атат. Бишкекке алып кирип кеткенде 1% шанс бар деп айтышты, ачык эле. Бул кыз өтө оор келди. Макулсуңарбы деди. Балаң үчүн макул болот экенсиң. 1% 99% шанс жок, 1% шанс бар деп алып кирип кетишти. Алып кирип кетип 20 мүнөттөн кийин чыкты. Анда деле эненин жүрөгү ар дайым жашайт деп эле согот экен. Балам жашайт, Кудай кааласа жакшы болуп кетет деп Кудай Тааламдан жалынып, тиленип, ушул кызым тирүү чыгат деп ошондой ою болот да ар дайым. Турцияга барсак балким аман алып калабызбы деген эле ой. Кудай Таалам жар болуп сактап калабызбы деген.